Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин өкүлдөрү Баткен жана Ош облустарындагы инвестициялык долбоорлордун ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүштү. Иш сапарынын алкагында Кызыл Кыя шаарындагы Асыл холдинг ишканасынын кургак курулуш аралашмаларын өндүрүүчү долбоору менен таанышты. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 60-70 тоннага чейин продукция чыгарууга ылайыкталган. Ошондой эле Ноокат районунун Алмалык айылындагы чыгыш курулуш материалдары ишке ашырылып жаткан кыш заводунун курулушунун жүрүшү каралды. Долбоор үчүн Өнөр жай багытындагы 9 гектар жер тилкеси бөлүнүп, ага $6,5 миллион өлчөмүндө түз инвестиция тартылган. Завод жылына 20-30 миллион даана кыш өндүрүүгө эсептелген. Учурда негизги жабдуулар толугу менен жеткирилип, монтаждоо иштери уланууда. Ал эми кыш бышыруучу мештин курулушу толук аяктаган. Бул долбоорлордун ишке ашырылышы аймактардын өнөр жай потенциалын арттырып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө олуттуу салым кошот.